Рахмат Мадмаров, Адахан Кимшамашты. Урматтуу депутаттар, 2 күндөн бери талкууда мен да өзүм пикиримди айткым келип отурат. Биринчиден, процедура одоно түрдө бузулуу менен каралып атат бул мыйзам. Регламент ачып карасаңыздар 123 статьянын 6 пунктунда президент бул процедураны кармаган жок. Мен муну эми жалпы кор менен кетип баратканда кете берет, тарых үчүн гана айтып койгум келип атат. Экинчи маселеси, президент ушул жерде президенттин өкүлү катарында деп, юридикалык бөлүмүнүн башчысы катарында деп, бюджеттен канча акча кетет дегенге жооп бере алган жок. Бул омбудсмен болгондон кийин кайда отурат? Аппараты канча болот? Кайсы имаратта отурат? Жак үйдө отурабы? Же Центризбиркомдун маңдайындабы? Же госсекретарь менен руководитель администрациянын экөөнүн ортосунда отурабы? Кайсы жерде отурат? Место расположениясы кайсы жерде болот? Мана ушул нерселерди байкаштырышыбыз керек да. Ушуну мыйзам менен бекитип койгондон кийин биз менталитетти унутпашыбыз керек. Европа өлкөлөрүндө омбудсмен бар экен, ал моунда иштер менен алек болот экен деп кыргыздар таң калганым ушунда болуп атат да. Эмне деген дагы жоопкерчиликти алып койдук эле. Эмне деген милдеттенмелерибиз бар. Эми ушул эл менен бийликтин ортосундагы жүргөн ортомчу, мыйзамы жок эле Турсунбай Бакир уулу, Турсунбек Аконов, Дырылдаевтар ушул иштерди аткарып жүрүштү. Эч кандай мыйзамы жок аткарып жүрүштү. Бул кишилерди урду соктук алып жүрдү убагында. Эми ушундай киши керек экен дегенде, мына мамлекеттик катчыда отурат бул жерде. Аппараттын жетекчиси, администрациянын жетекчиси отурат. Ушунчалык маанилүү мыйзам ушул. Эгер Конституцияда жазылып турса, Кыргыз Республикасынын президенти Конституциянын кепили деп, ошол кепил өзү, кепил боло албай атса, анан ушу общественный иште иштеген киши кепил болуп береби бизге? Эмне максат менен келип ушул мыйзамды тез алып отурбасак, как воздух и вода нужны деп атабыз бул жерде. Туура, ошондой болушу мүмкүн. Воздух менен вода башка жакта, урматтуу аксакалдар. Эгер ошол воздух кандай булганган болсо, омбудсмениңиз андан 5 беттер булганат. Адам укугун коргойт деп атабыз. Кимге көз каранды болот? Президенттин администрациясына көз каранды болот. Мына Аманбек Карпылович мага капа болбосун. Бул жерде отуруп депутаттын укугун тебелеп, тепсеп 4 жыл бою ушул тебелендин үстүндө келген киши, азыр администрациянын башчысы, ушу кишиге баш ийет кийин. Депутаттын мыйзамда көрсөтүлгөн укугун эч ким эч кандай кыйшаюусуз берет. Депутатка комментарий бергенге укугу жок деп көрсөтүп турат. Телекомпаниянын президенти катарында он лично выбирал, кого можно пускать по эфиру, а кого надо выкинуть отсюда. Вот главный правозащитник. Менталитет. И симпатичный экен деп атабыз. Симпатичный экен президенттин варианты деп атабыз. Да, подпись симпатичный. Кыздарга кат жазгандай подписи менен жибериптир бизге. Конституциялык сотто биздин укугу жок беле. Омбудсмен 7 жылга деп атабыз. Бир кишини сунуш кылат экен президент. Общественная комиссия, эми аксакал, уважаемый аксакалдардан түзөт общественную комиссияны, который блестяще, прекрасно понимает нынешнюю ситуацию и по месторождению, и по политическим взглядам вполне будет соответствовать тем параметрам, которые должны работать в общественной комиссии. А что сделать таким бездарем, скажем, непослушным, невоспитанным, безграмотным человеку, если он будет выставляться свою кандидатуру в качестве омбудсмена? Где его гарантия? Человеческие права, гражданские права, что он не имеет права баллотироваться туда? Или мы отдаем на откуп общественной комиссии? Как мы решаем эту процедуру? Конституциялык сотто 15 жылга көз карандысыз дегенбиз. Ай, бала чакасынан бери иммунитет. Мына Курманбек Эргешевич келип алып, мен ал жакта жүргөндө люкста жатат элем, бул жакта люкста обслуживать этпей атат деп атат. Депутатка караганда мыкты шарттар түзүп бергенбиз аларга. Президент 3-чү срокко баратабы, 2-чү срокко баратабы дегенде ушул көз карансыз кишилер айталдыбы? Жок, аксакал кечирип коесуз, мен кызматтан кете берейин, бирок 3-чү мөөнөт болуп атат деп айталдыбы ушулар? Конституциялык соттун мыйзамынан өткөн кайсы мыкты мыйзам бар бизде? Ошол мыйзамды аткарган кайсы кыргызды таптыңар силер? Геп ушунда болуш керек да, симпатичный деп эле отура бербестен бул жерде. Да, түшүнүп турам. Урду сокту менен кетет бул мыйзам. Появится другой институт, который будет бравировать перед Западом, перед европейскими государствами. Вот, Кыргызстан впереди всех. Пошли, мы побежали. В Узбекистане 4 жылдан бери омбудсмен бар. А там главный омбудсмен это Ислам Каримов. Все, больше никаких омбудсменов нет. Кыргызстанда башкача болот дейсиңер. Андай болбойт. Омбудсмен деп туруп дагы бир кишиге орунду таап беришибиз керек дагы. Анан ошону менен аппаратын жетектешибиз керек, машинасын беришибиз керек. Центризбирком менен тиги администрациянын жетекчисин экөөнүн ортосуна отургузуп коюшубуз керек. В случае чего президента блестящая возможность появится
Ну, по правам человека, уважаемые, Европарламентке барып калышы мүмкін, Давосқа барып отады, башка жактарга барып отады. Ну, соңғы кездерде чакырбай калды, вдруг барып калса да. Biz ушуга шарт түзүп берип атпайбыз, узаконить этип берип атпайбыз. Мына мыйзамды вдоль и поперек мен абдан терең карап чыктым да, эмне укук берип атабыз. Эгер ушул омбудсмен институту даяр болгондон кийин Кыргызстанда адам укугу кескин түрдө бузулуусу токтотулат деген болсо, мен бүгүн бутум менен добуш берейин, тээп туруп кнопканы. Ким гарантия бере алат? Кепилдикти ким берет, урматтуу аксакал? Ошондуктан биринчи эле кеткенде ээге кыйшык отуруп алдык. Биринчи мындан 1,5 жыл баштап түшкөн Өмүрбек Текебаевдин долбоору менен кече шашылыш түрдө киргизиле калып, жана шайлоодон кийин көп тепки жеп калдык биз. Анан эмне кылышыбыз керек? Астракаев жерде айтпадыбы? Жок дегенде сигнал берип коелучу деп. Бул мына биринчи сигнал. Biz demokratiya жолунан кетип бараткан жокпуз. Мына омбудсменди кылып атабыз. Сигналдын биринчиси ушул. Демократия боюнча. А рыночный экономика боюнча сигналдын биринчиси жерди аман-эсен сатып алганыбыз ошол рыночный экономиканын биринчи сигналы. Мы не сворачиваем деген. Продолжаем экономические реформы. Мага катуураак эмне кылган болсо, урматтуу аксакалдар, капа болбогула, баарыңыздар чогуу отуруп алып, член бюро башкарып атат азыр бизде. ЦК. ЦКда Автомат Масалиевичтен башкасынын баары азыр ошол жерде иштеп атат. Баары чогуу отуруп алып, чай ичип отуруп, компартияны согулашып атат отуруп алып. Ким, кайсы жаңы поколение, жаңы муундан ким келди ошол жерге? Мына кечеки ичкен кудукка түкүрүшүп атабы? Эртең заман өзгөрүп кеткен болсо, кокустан өзгөрүп кеткен болсо, омбудсмен биринчи кезекте позициясы бекем турган болуш керек. Атсаң атып жибер, бирок менин пикирим ушундай деген. А кече слава во имя, во славу деп жүргөн кишилер бүгүн главный демократтар, который будет защищать интересы граждан и права граждан. Телевидениени бир-бирден чакырып алып туруп, тигини чакырбайсың, муну чыгарбайсың деп жүргөн киши бүгүн мамлекеттик идеологияны баштап аткан мамлекеттик катчыбыз. Биз кайда баратабыз? Жаман көрсөңөр көргүлө, бирок бул нерсе эбегейсиз, чексиз, безразмерно, как резина, не будет продолжаться. Кто-то выйдет, не сегодня, так завтра выйдет, скажет вам прямо в лицо. 10 жыл, 15 жыл башта, Кудайга шүгүр, кыргыз сабаты жоюлуп калган экен. Ар бириңиздердин көз карашыңыздар тарыхта калып калган экен. Ошону карап атабыз. Бул кишилерге эмне деп айтты эле? Бүгүн эмне болуп атат? Неужели так резко меняется позиция человека, и мировоззрение, и видение, и убеждение? Так не бывает. Горбатова могила исправить. Алар өзгөрбөйт. Бул закондорду статьяларын алтын тамга менен жазганда дагы бул кишилер өзгөрбөйт. Омбудсменге ушундай киши келет, кимди көрсөтсө кожоюн өзү билет дейт да, ошо кожоюндук өтүп кете берет. Анан ал кожоюнга ссылка жасап коет, тиги омбудсменге баргыла. Конституциялык сотто эмне кылгандай эле кылып туруп, биз ойлойбуз, Центр избиркомдо ар бири ушул жерге келгенде менден мыкты киши жок, мен барган болсом жыгатам дейт. Добуш берип, куттуктайбыз дегенден кийин кетип барып туруп, эми келгилечи. Же аудиторский палатаны, счетный палатаны алып карагыла. Канча жолу текшертип алдык, канча жолу поручение бердик. Бизди жанакы өзүбүздү гана чаап турат, канча жолу поручение бердик биз. Президенттин расходун текшерип бергиле, башкасын. Мына ошондой эле орган болот, аксакалдар. Госсекретардын бир звоногу, администрация жетекчисинин бир звоногу, же могул жерде отурган Укушевдин эле бир звоногу менен омбудсмениңиз кечирип койгула, садиктеги балага айланат. Көз каранды, бала чакасы бар алдындагы. Келин кезектери бар. Күйөө балдары бар, башкалары бар. Бизге Кыргызга омбудсмендин кереги жок. Илгертен калган бизде Кыргызда жакшы бир салт бар. Казы деп койгон, ошол казы барып туруп, ушул аксакал чечсин деген. Ушуну Исмаил Сакыш айтып жүргөн. Бир эки ууру келип алып туруп, мен ушул биринчи мен уурду десе, сеники туура деп коет дейт. А жок, бул мен урган жок, бул мени урган деп айтса, сеники да туура дейт. Ошондо кемпир айткан деп мына Исмаил Сакыш алайда жүргөндү айтып жүрдү. Кемпир айтып туруп, возмущаться этип, ай, сен кандай казысың сен? Сен муну да туура деп атасың, муну да туура деп атасың, сен бир казы болуп, адилеттик болбойсуңбу? Ай, кемпир эмне кыласың? Сеники да туура дейт. Мына ошондой омбудсменди биз кабыл алабыз. Мына ошондой киши бизде болот. Конституциялык сот кандай болгон болсо көз карандысыз. Парламент кандай көз карандысыз болсо, өкмөт кандай көз карандысыз болсо, жогорку сот, арбитраждык сот кандай көз карандысыз болсо, омбудсмен ошондой эле көз карандысыз болот. Анан бирок алыбызда карап, мындай көрпөгө карап, бутубузду узаталы дагы Европалык өлкөлөргө окшойбуз деп омбудсмен, балекет деп отурбастан жөн эле айтып коюшубуз керек да. Айланайын падыша, Кыргызстан Республикасынын президенти Конституциянын кепилисин ант бердиңби? Эгер адам укугу бузулуп аткан болсо, сенден сурап алабыз. Башка ортомчунун бизге кереги жок деген позицияны билдиришибиз керек. Рахмат.